21 сентябрда Владимир Путин Орусияда аскерге жарым-жартылай чакыруу жарыялады. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Максаты Орус армиясына кошумча 300 миң аскер алуу. Бул аскер кызматына жарактуу орус жарандары үчүн эмне дегенди түшүндүрөт. Кимдер чакырылат, кимдер чакырылбайт. Мобилизациядан баш тартса эмне болот да, баш тартуунун мыйзамдуу жолдору кандай? Чакырылып калсаңыз түз эле согушка түшөсүзбү же армиядагы жолуңуз кандай болушу мүмкүн? Ушуларды кыска нуска юрист менен бирге түшүндүрүп беребиз. Биз менен калып видеону аягына чейин көрүңүз. Орусиядагы Кыргыз-Россия юристтер бирикмесинин юристи Мирлан Бакаевден мобилизация башталгандан берки мигранттардын маанайы, алардын укуктары кандай сакталат, чакыруу келсе кандай жооп берүү керек деген суроолор менен кайрылдык. Эми баардыгы бир бетке эмес. Кээ бирөөлөрү ушул мобилизацияны тескери кабыл алып атат. Эми мобилизациянын өзү негизги максатын билиш керек, потому что мобилизацияда жазылганда частичная мобилизация депчи, бир жерде жарым-жартылай болгондо ушу аскердик кандайдыр бир кесиби бар, мурун аскердик даярдыктан өткөн адамдар чакырылат деп турат. Ал эми бир жерде көпчүлүгү атуулдук гражданствону алгандын көпчүлүгүнүн ушул жаштары өтүп калган, мобилизацияга жарабайт. Эми ошол бала чакалары алынышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү ошо армиядан өткөн эмес да. Анан армиядан өткөндөр болсо эми баардыгын жөн эле кабыл алышты. Мисалы үчүн барсак барабыз эми дегендер деле бар. Чынын айтыш керек. Айла жок, ошо атуулдукту алып атканда кандайдыр бир юридический артынан кандай последствия болоорун билгенбиз көпчүлүгүбүз эле. Ошол атуулдук жарандык алып атканда кээ бирөөлөр ошо күч органдарына кирем, ошо милицияга иштейм, ушундай деп эле атайын көздөп гражданствону алган да. Ошо Кыргызстанда иштеп жүргөн адамдар келип ушул дальше иштейбиз деп эле алган. Анан так что көпчүлүгү эми бар, ал жерде спокойно кабыл алгандар деле бар. Бирок кетебиз дегендер деле чыгып атат. Мисалы үчүн мобилизацияга чакырылышы ыктымалдар мындай юридикалык жардам сурап кайрылып атышпы? Мобилизацияга чакырылгандар мурун эле ушу кандай десем, мобилизация ачык эмес жүрүп аткан десем деле жаңылышпайм. Буга чейин деле телефон чалуулар болуп, ушу военкоматтардан аз-маз чакырып, келиңиздер, учетторун тактап ушинтип атышкан да. Ошондо деле чалып атышкан адамдар. Эми юридикалык баардык болгон өзүбүз билген нерселер менен бөлүшүп аттык, айтып аттык. Эми военкоматка чакырса, ушу военный өзүңүздүн специальность кесибиңизди конкретно айтыңыз, кандай ден соолугуңуз туурасында маалыматты жашырбаңыз, кандайдыр бир хронический ооруларыңыз болсо айтыңыз деп биз буга чейин эле адамдарга өзүбүздүн маалыматыбызды берип атканбыз. Мобилизацияга ошо кабылышы мүмкүндөр, алар Кыргызстанга же башка бир өлкөгө кантип кете алышат? Эми азыр жеке эле баягы орус жарандыгын алган кыргыздар эмес, ушул жерде жашаган өздүү местный жашоочулар, жергиликтүү жашоочулар, тургундар, орус улутунун өкүлдөрү, башка улуттун өкүлдөрү дагы азыр чыгып кеткенге аябай аракет кылып атышат Россиядан. Өзүңүздөр байкагандай азыр ушул Турция, Армения, Өзбекстан, Кыргызстан ушул тараптарга аябай билеттер кымбаттап кетти. Биздин угушубузча бүгүн баардык аэропорттордо жана башка ошо темир жол бекеттеринде тыюу салынган ушул мобилизацияга жата турган адамдардын чыгуусуна. Бөгөт коюп атышат, аракет кылып атышат, но эми чыгып кеткенге аракет кылып атышат, бирок чыга албайт го деп ойлойм да уже. Уже чыга албай калдык. Эми биз спокойно эле кабыл алдык. Айла жок эми. Кандай болгон күндө дагы башка түшкөн күндү көрөбүз. Неме чыгып аткан кишилерге неме бериш керек да, баягы чыгып кеткенге уруксат кагаздарын бериш керек. То есть бул ден соолугуна байланыштуу армияга жарабаса, жашына жараша баягы армияга чакырууга жарабаса, кандайдыр бошотулат да. Азыр эми мобилизация бир эле күн болду башталганы. Мобилизация башталганда эми өзүнүн анын тартиби бар. Ал үчүн ушул военкоматтарга барыш керек, жанагы ушул медкомиссиядан өтүш керек. Ошол жерлерден деле өзүңдүн ден соолугуңда эсли кандайдыр бир нерселер болсо ошол жерден айтып эле мобилизациядан калсаң деле болот.
Ал эч кандай мен деле мындай үчүн ойлобойм, что баардыгын эле подряд эле ала берет депчи. Ал жерде деле армияга деле жарактуу адам керек да. Эгерде мажбурлоо башталса, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды так билгениңиздер оң. Ошол эке өзүңүздөр менен кошо ден соолугуңуздар тууралуу кандайдыр бир справкаларды, кагаздарды ала жүргөнүңүздөр оң. Эгерде ошол экинтип мажбурласа, эч коркуштун кажети жок. Бул жерде мобилизация бул кандай десем өз эрки менен жүрөт да. Эгерде ошол эки үй бүлөсү эми кыргыздардын көпчүлүгү эле ошол эки көп балалуу кандайдыр бир неме мындай армиядан бошотула турган себептери бар да. Ошолор жөнүндө тастыктамаларды жанына ала жүргөндөрү оң деп кеңеш берем. Мобилизация боюнча расмий түрдө маалымат тарай электе аскер комиссариятынан чакыруу алган теги кыргызстандык Орусия жараны менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Айрым бир себептерден улам аты жөнү өзгөртүлүп берилет. Мен биякта военный учетум бар да. Мага биринчи военкоматка келип кете аласызбы деди. Мен азыр жакын арада убактым жок. Что вы хотите деп неметсем сурасам, мы хотели предложить контракт деди. Анан сразу эле суммаларын айтып баштады. Ошо в начале как составим контракт, как подпишем договор, 200 000 беребиз деди да, рубль. Андан кийин айына 100 000ден айлык кетет деп. Мен өзүмдүн ишим бар пока. Не нуждаюсь в вашего контракта. Ошентип неме эттим. Да мажбурлоо деле болгон жок, аябайчы. Обязательно келишиң керек. Обязательно отмечать этилишиң керек деп. Мага чалганда мондай ачык мобилизация указ жок эле да. Негизги маанай кандай болот Россияда ошо кыргыз жаранды бар мигранттардын ошо мобилизация дегенди уккандан баштап же болбосо военкоматтан чалып аткандан баштап? Эми ар кандай ойдобуз, конечно, мындай кооптонуп турабыз. Мажбурлоо башталып кетеби деген коопсуздук бар, конечно-чы. Владимир Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялагандан кийин Москвадан Борбор Азия өлкөлөрүнө Түркия, Грузия мамлекеттерине билеттер дароо кескин түрдө кымбаттады. Жакынкы даталарга билеттер калбай дагы калган. Мисалы Санкт-Петербургдан Бишкекке келүү үчүн билеттин баасы 10 000 сомдун тегереги болсо, бүгүнкү баасы 105 000 сомго чейин жеткен. Москва жана Петербургда мобилизацияга каршы акциялар өтүп, күч органдары тарабынан миңдеген жарандар кармалды. Ондогону жарааталды. Бүгүн мобилизациянын айрым мыйзамдуу жагдайларын түшүнүүгө аракет кылдык. Сиздер менен мен Мерим Айникеева болдум. Көрүшкөнчө.